Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен аты жөнүм Акматбеков Руслан. Мен эл ынтымагынын атынан кыргыз элиме кайрылуу кылып атам. Бул биздин жогорку кеңештин депутаттары шайлоо системасы боюнчачы. Ушул эл өкүлдөрү партийный система такыр туура эмес деп эсептейм. Анткени бул жогорку кеңешке эл өкүлдөрү элдин атынан кайрылып барып элдин көйгөйүн маселени чечмек. Антпей эле тескерисинен болуп калды. Бул бизнес центрге айланып калды. Мынакей 30 жылдан бери эчтеке элдик көйгөй чечилген жок. Жалаң партийный система түзүп алып, байлар бүтүн өзүнүн кызыкчылыктарын, бизнестерин, өзүнүн тааныштарын, жетемелерин бар, тууган уруктун баарын чогултуп алып, эчтеке болгон жок. Бул мындай эл өкүлү болгондон кийин элдик жоопкерчилик деген жок болуп калды булардачы. 5 жыл отурат, жөн эле эл нерсе жыргап, чет мамлекетке барышат, тияка бияка чыгышат, эз алышат. Эчтеке чечилген жок. Мынакей эчтеке Кыргызстан эменин карапайым элдин тагдыры чечилген жок. Мынакей мамлекетти мындай деңгээлде мындай бирдей мындай эмени көрө алган жокмун да. Мындай кыргыз элин силер өзүңөр көз карашыңар кандай? Мен ушуну такыр туура эмес көрөм, ушул эмес шайлоо эменичи, партийный системаны кыргыз эл. Силер ушуну кандай көрөсүңөр? Биз эл ынтымагы ушуну туура эмес көрүп атабызбы? Мен Маратбек уулу Мирланбек эл ынтымагынын атынан сүйлөп жатам. Бүгүнкү кырдаалга жараша баягы эле тырмокту кайра бүгүн баскан турабыз. Андыктан терең ойлонуп ушу партиялык системага каршы чыгууну туура көрүп турам. Себеби 30 жылдан бери ушул жалаң партийный система Кыргыз өлкөсүнүн мамлекетин талкалап келатат. Булар кайра көчө өкүлдөрдүн баарын унутуп калышат дагы, бүгүн гүлдөй жайнап, айтпаган кесмени кезип, сөздөрдү айтышып, каяктагы калптын баарын айтышып, эптеп мандатка чуркашат да. Бизге партиялык система болуп өткөн, бизге элдик парламент түзүш керек экен. Эл ынтымакка келип бириксек, элдик парламент орносо, биз элдин көйгөйүн бийликке жеткире алабыз. Элдик парламент деген кандай? Элдик парламент деген ар бир айылдардан, округтардан өзлөрү өкүлдөрүн шайлап, ар бир тармактан шайланып келишет. Элдик парламенттин саны 1000ге чейин, 2000ге чейин чыгат. Бул жерде жалаң карапайым элдин үнү угулат, элдин көйгөйү чечилет. А жалаң азыркы партийный системаларга акчасы барлар бара турган баарыбызга маалым болуп бүттү. Акчасын учун көргөзүп, адашкан элди сатып алып, ушул шайлоого кайра аттанып жатышат. Бул партийный система бизге болбойт. Андыктан партийный системаны жоготуп, түп тамыры менен чирген системаны жоготушубуз керек. Эл ынтымагына келсек, элдик парламент орносо элдин угу ошондо жетет. Конституцияда жазылган элдин өзүнүн укугу бар. Ал элдин бийлиги элге. Эл бийликтин ээси эл. Ошондуктан элдик парламент түзүп алсак, биз ушул эки чирген системаны талкалап чыгабыз. Рахмат.